Барчынай Кадырбекованы үй бүлө мүчөлөрү психолог катары көрөбү. Кабыргадан суроо бересиңер го силер. Куранды биз четке кагып. Куран болсо деле ичибизге такат, психология болсо деле ичибизге келип такат. Коучтар өте көп коомдо, казактарда да, кыргыздар коомдо. Эң арзан сабактар бизде. Осы семинар жүргүзгенде, билим бөлүскенде акча ниетиңизде болдуму, акча табуу деген сыяктуу. Мен финансы эркиндигине чыккам. Динди кабыл этпей деле психолог болуп жүргөндөр бар да. Диндар эмес үчүн бул суроого Ийиңизде сизде көмөкчүңүз барбы? жалкоорак аял болдум. Жакшы көргөн холодильниктерим, мебелдерими деле белекке берип кое берем. Кадимгидей бизге үлгү алатындай дүнүйө экен, өтө кубанып турмун. Мага эң коркунучтуусу маскачан аялдар. Адамдын бул руханий байлыгы деген өзү эмне да? Эч нерсеге байланбаган кездеги өзүңдү аябай ток бактылуу сезген сезим. Бир жума тынч жашадыңыз, бир ай тынч жашадыңыз. Не болот анан? Жеригиштүү болуп кетет. Пример, аял эркектин эми адашуулары болот го. Күйөөсү кылган тандоону мөлдүр сыйлабай жатат. Мөлдүр ыйлап чыкса эле ишене бересиңер. Чөйрөнү өзүбүз тандап алабыз. Чөйрө мага карай тартылат. А мне пофиг. Эгер көрөрмандар бизди көрүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө ошол сабакты бир окуп коюңуздар. Алдагы убакытта бизде азыр өтө кызык подкаст болайын деп турган сыяктуу. Саламатсыздарбы? Биздин эң алгачкы чыгарылышыбыздын көрүүчүлөрү жана келген коноктор. Сиздер менен бүгүн мен жана менин жанымда казактын белгилүү блогери, кесиби боюнча журналист Зарина Абдынасыр кызы. Кайырлуу күн, курметтүү патша көңүлдүү көрөрмөн. Бүгүн сиздер менен биздин Өзүң үчүн аттуу подкасттын алгачкы чыгарылымы, алгачкы конагыбыз келип отур. Азыр сиздер менен бирге жүргүзөтүн мен жана менин жанымда Күмүш Ырысбекова, 4 баланын анасы, мамандыгы боюнча касыбий косметолог жана педагог. Сиздер менен ушундай берекелүү күндө жолугуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Ушундай берекелүү күндө кимдир бирөө биринчиден өзү үчүн же болбосо коомго, коомдогу жаштарга пайдалуу бир жумуш баштаган болсо, берекелүү болсун. Ошолордун катарында биздин да бүгүнкү маегибиз кимдир бирөөнүн тагдырга болгон көз карашын туура тарапка өзгөртсө, демек биздин да баштаган проектибиз берекелүү болду деп эсептейбиз. Көрөрмендер, биздин жобанын негизги басты максаты өскелең урпак болсун, жаштарга болсун, үлкен кисилерге де болсун, әйтеуір бир кичигирим пайдамызды тийгизсек деген ниетimiz бар. Себеби билесиздер, азыр коомдо көптөгөн маселелер бар, чыгып жатат, дегенмен олар шешими табылмайды. Және солардын алдын алуу максатында сиздерге кичкене болсун көмөгүбүз тийсин деген ниетте арнайы мамандарды чакырып, сиздерге осы тарбия куралы ретинде осы акпарат куралы менен сиздерге байланыска чыгып отурабыз. Бүгүн бизде конокто коомдун өнүгүүсүнө, жаштардын таалим тарбиясына, үй бүлөлөрдүн өнүгүүсүнө, бекем болуусуна өз салымын кошуп келе жаткан белгилүү психолог, педагог, акча эркиндигине чыккан белгилүү айым Барчынай Кадырбековна. Саламатсызбы, Барчынай Кадырбековна? Саламатчылык. Абдан кубанычта болуп турам. Айрыкча эки элдин башын бириктирген бир канал ачып атыпсыздар. Анан ушул каналдын эң алгачкы коногу болгонума дагы кубанычта болуп турам. Негизи сизди элдерге тааныштырып кетейин десек, сизди тааныбаган кыргызстандык болсун, тааныбаган адамдар жок болсо керек. Кыргызстандан, Өзбекстандан, Казакстандан, Америкадан уккан угуучуларыңыз бар деп билебиз. Ооба. Окуучуларыңыз бар деп билебиз. Ошондуктан сизге өзүбүз сиз үчүн сизди билгибиз келген өзүбүзгө кызыктуу суроолорду коюп кетсек. Сиз ооба же жок деп, же болбосо кыскача түрдө жооп берсеңиз болот. Сонун. Макул. Биринчи эле суроом негизи Барчынай Кадырбекованы үй бүлө мүчөлөрү психолог катары көрөбү? Бул жерде именно, например, мен дошкольниктерге сабак берип калдым. Өзүм педагог болгондо, тиги балам өзүмдүн группамда болчу да. Тиги башка балдар мен аябай угушат, сабактарды аткарышат да. Бирок өзүмдүн балам мени как мугалим катары көрбөйт да. Ошондой сиздин үй бүлөңүздө дагы балким балаңыз, же күйөөңүз, кайненеңиз, же апаңыз, сиңдиңиз. Оор суроо берип койдуң го. Бул табигый нерсе да эми. Аларга мен келинмин, кайненеме жолдошума аялмын дегенде, балдарыма апамын, каалагандай эркелешет. Тизгенде тизип коем. Ошондой. Жок, алар мени мындай андай деп кабыл албайт. Психолог же бир жылдыз деп сиз айтып аткандай кабыл албайт.
үйдүн ичинде башкача, анан үйдөн бир кадам чыкканда уже башкача отношение кылып башташат. Келесі сұрақты Бақытжан ханым мен қойғым келіп тұр сізге. Жалпы қазіргі таңда енді өте көп психолог, тренерлер, коучтар өте көп. Қоғамда қазақтарда да, қырғыздар қоғамында да өте көп. Солардың ішінде кейбіреулер шынайы білім алып, сіз секілді ұзағынан тәжірибесімен бөліседі да. Мысалы мен өзім жас қыздар ретінде өзім тұрмысқа шықпаған болсам да, мысалы сіздің кешегі тәжірибелеріңізді осы күнге дейін алып келген сабақтарыңызды қарап отырмын да, өте алатын пайдалы нәрселер көп. Бірақ дегенмен қазір ақша үшін жұмыс жасайтын коучтар, семинарды жасайтын адамдар бар. Сіз өзіңіздің еңбек жолыңызда осы семинар жүргізгенде, білім бөліскенде ақша ниетіңізде болды ма, ақша табу деген сияқты? Мындай кабыргадан суроо бересиңер го силер. Биринчиден мен психолог көп дегендерге кошулбаймын. Анткени адамдар коуч менен психологду бөлбөй эле баарын эле психолог деп ойлой беришет да. Психолог болуп, анан көпчүлүгү эле эме университетте иштешет да. Монтип блогер болуп, аудиторияга чыккандары аз психологдор. Бизде мисалы Кыргызстанда аз. Казакстанда деле саналуу эле билем мен аларды. Ал эми коучтар болсо, ооба, алар көп болгон сайын, бирок аябай жакшы да, тандоо болот. Баары эле бирөөнү көрбөйт да. Ар бир адам деңгээли ар кайсы, көз карашы ар кайсы болот дагы, өзүнө жакканын тандап алышат. Анан жаккан адамдан ачылыш алып, ошонун туура жагын пайдаланып кете беришет да. Бул табигый эле көрүнүш. Анан акча үчүн деген сурооңузга кандай десем, башка психологдорго салыштырмалуу эң арзан семинар, эң арзан сабактар бизде. Демек, мен финансы эркиндигине чыккам бир канча жыл мурун. Менин чоң командам бар. Көбүнчө биз тапкан акчалардын көбүрөөк проценти уюштуруу иштерине, анан командадагы адамдарга зарплата, айлык акы дегендей ошолорго кетет. Негизи ошондойго азыр ошо көпчүлүк психологдор, например, ниетинде биринчи акча табуу. Мен ойлойм да, эгер ниетке биринчи акчаны койсо, демек алардыкы узакка барбайт. Эми ниет деген бир аябай мындай тонкий нерсе да. Кээ бирлер аябай акчаны ниет кылышат, ошого чындап ишенишет, анан ошондой болуп кете беришет. Бирок кызыгы төгөнүп калат да. Эгер акча келбей калса, анда кызыгы төгөнүп калат баягы жумуштунчу. Эмне үчүн бизге кызыктуу? Анткени бизге разница жок, акча түшөбү түшпөйбү, өзүмдүн жумушум кызыктуу болгондуктан биз жасап кете беребиз. Мен дайыма эле айтам, барган жеримдечи 5 адам келсеңер деле баары сабак өтмөкмүн, зал толуп келсеңер деле баары сабак өтмөкмүн депчи. Мен көрүп атсаңар жакшы түшүнсөңөр керек. Мен дайыма эле, менден башка эч ким жок да. Дайыма эле өзүм үчүн сабак өтөм. Дайым өзүм үчүн сабак өтөм. Дайым өзүм үчүн кандай десем, машыгам. Анткени биздин подсознаниядагы программа башкача болуп калыптанган да. Азыр бул кирип аткан сабактар мага 15 жыл мурун гана кирди. Менин мээм 40 жылдык мээ бар да бул жактачы. Ошон үчүн мен дайым сабак өткөндө мен чөткө түшүнөм да, эмне сүйлөгөн болсом, эмне жаңылыктарды бөлүшкөн болсом, ошолордун баары өзүм үчүн деп билем. Ошондой. Кийинки суроо, например, азыр Кыргызстанда чыккан психологдор бар, ошолордун арасында сиз мен ошолор лекция өтүп элге өз билимин берип атканда, сиз мен ушул нерсени билбей калыптырмын деп, именно Кыргызстандан чыккан психологдордон ошондой болгонбу? Албетте болот. Мен сизден деле сүйлөшүп отуруп билбеген нерселеримди таап алам. Сизден деле сүйлөшүп отуруп билбеген нерселеримди таап алам. Табигый нерсе. Демек, ар кимде ар кандай ачылуулар, ар кайсы моментте ар кандай ачылуу боло берет экен да. Мен баарын билем деп айта албаймын. Канчалык билген сайын сен ошончолук билбестигиңди билесиң да. Мени 5 жашар бала деле окута алат. Негизи шынындап келген кезде Барчынай ханымдын Инстаграмда, Ютубта арнасында видеоларын көрсеңиздер, мен өз басым бастап көргенден токтой алмай калдым. Себеби өтө билмейтин нерселерим көп экен. Шынымен карапайымдылыгы,
айтады ғой, көп білетін адам керісінше білмеймін деп айтады деген сияқты. Сол бір сізден қарапайымдылықты көріп отырмын, өте қуаныштымын. Дінде де шариғатта айтады ғой, алдымен өзіме ескерту деп ше, сіздің жаңағы сабақтарыңызды көпшілік адамға да немесе аз болса да өте беретін, ол өзіме пайдалы дегеніңіз кәдімгідей бізге үлгі алатындай дүние екен. Өте қуанып тұрмын. Және енді сіз жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, қырғызстандық көп адамдар біледі екен сізді, қаржылай еркіндікке шыққан, финансовый свобода дейді, финансовый свободадан шыққан адам екенсіз. Және көпшілікке енді сұрақ қызық болады деп ойлаймын. Үйіңізде сізде көмекшіңіз бар ма, жәрдемшіңіз бар ма? Үйді жасайтын. Мен ушундай жалкооrak аял болдум. Кыздар бирок мени туурабагыла. Мен келин болуп баргандан баштап эле жардамчы алып иштетип ошого көндүм өзүм. Анткени мен түшүндүм, ага чейин илим билим алганмын. Мен түшүндүм, менин потенциалдарым, мен кыла турган жумуштарым аябай маанилүү. Анан дагы бир кызматчы бар да, тамакты жакшы кыла турган, үйдү жакшы жыйнай турган, баланы жакшы карай турган. Анан ал болсо бекер отурат үйүндөчү. Ал потенциалын пока что ача элек. Мен иши кыла, мен ошол турмушка чыккандан баштап эле дайыма нянка болот менде постоянно, же болбосо үйдө бирөө болот постоянно. Ошол мен азыр эле финанс эркиндигине чыгып алып эле анан кийин үйүмө 1,5 алып калдым дегенден алысмын. Өзүм ачка калсам да, өзүм шуба кийбесем дагы, мен дайыма жанымда нянкага акча төлөйм. Бул лайфхак деп дагы айтсам болот силерге. Колуңарга кол, бутуңарга бут болот. Бирок бизде болот го, например, азыр үйгө жумушчу алсам, акча жагынан жетиштирбей калам. Мен болот да ушундай моменттерчи, алгың келет, бирок оюңда уже акчасы. Ал эми сиздин ниетиңизге жараша болот. Мен бирок жумушчу алам, бирок жумушчулардай көрбөйм мен. Үйдүн эле бир член семьи деп коет го, мүчөсү катары эле көрөм. Анан алар ушунчалык мени жакшы көрүп калышат дагы. Кээде акча төлөй албай калсам деле жүрө беришет аларчы. Ниетке жараша да. Анан сен анын алдында жоопкерчилигиңди кошо алып сезген болсоң, Кудай таалам сенин ишиңди берекесин берип кете берет. Ошол кызматчыны ыраазы кылыш керек. Секрет ошол. Мен ушинтем да, ошондой көңүлмө жагып, жакшы көргөн холодильниктерим, мебелдерими деле белекке берип кое берем, жакшы көргөн кийимдерими деле белекке берип кое берем, кымбат дегенчи. Ал ыраазы болуп аткандыгы үчүн мен үйүмдө жашап, тиричилигин кылып, анан Кудай таалам менин берекесин иштеген ишим ачып кете берет. Бирок анчалык мындай кыска ой жүгүртө албайм мен. Жаш кезимден эле чоңураак ой жүгүртөт болчумун. Эми эмне деген акча эми? Үй кызматкерине төлөгөн акча эмне деген акча эми? Толтура го береке эпебиз. Тем более азыркы заманда. Мындай карасаң эле акча. Эмнесин аябайбыз? Кудайдын берип атканын. Үйүңүздө ошо жумушчу болгону менен сиз эми семинарларды, лекцияларды өтүп жан жактарга кетесиз го. Ошондо үй бүлөңүзгө бир күндө канча саат убакыт бөлөсүз? Же такыр эле үйдө эле отуруп калган убагыңыз болгонбу? Ушул 22 жыл жашадым турмушта жолдошум менен. Ошонун ичинде 1,5 ай үйдө отуруп калдым. 1,5 ай үйдө отурганда мен бир канча курстарды, бир канча өнөрлөрдү үйрөндүм. 1,5. Жада калсаң, баягы тюлга мындай баягы камушкилерди жармаштырып, ушинтип токуйт го, ошолорго чейин үйрөндүм. Интернеттен ачып алып эле, базардан алып келип алып, бирдемелерди анан кыла бердим да. Баягы эмне тренировка болуш үчүнчү. Дагы бир жолу бир аз үйдө отуруп калганымда, бир таанышыман той көйнөктөрүн алып келип алып, анан ошолорду украшать этип, мисалы той көйнөгүн 5000ге тигип берсем ага, аны аябай сонун кылып, ошентип таштар менен кооздойм дагы, жемчугтар менен. Аны 15.000ден сатам кайрачы. Мындай бекер отурмай жок. Ушундай бир кандай десем, бир турбош сапатымын жаман деле көрүп кетем. Бирок эми ошого машыкканда мен ушундай убакыт болду менде. Ошентип той көйнөктөрүн сатып, анан өзүмө биринчи жолу машина алгам. Эң биринчи машинам да. Канча жыл мурун ошондо? Канча жыл мурун экени эсимде жок, бирок ошол маалда менин чөйрөмдө, менин туугандарым ичинен, менин коллегаларымдын ичинен эң биринчи мен аял кишилерден мен машина айдагам да.
Орчанай ханым, мен сізге мынандай бір сұрақ қойсам, қысқа жауап берсеңіз де болады, кең айтсаңыз да болады. Жалпы адамдарды бірден көресіз ғой, сол кезде сізге қатты ұнайтын немесе бір мүлде ұнамайтын қасиеттері, сипаттары болса? Аябай мындай терең суроолорду берет экенсиңер. Кандай десем, эң аябай жакканы бул тазалыгы, адамдын чынчылдыгы. Аябай ички мен эми ичин көрөм да, сыртыңарды көрбөйм мен. Сыртыңар баары кукла. Мен сразу эле ичин көрөм. Ичиндеги жөнөкөйлүк жана тазалык, анан чынчылдык боло турган болсо болду. Мен ал адам үчүн баарына даярмын. Кыз болобу, эркек болобу, разница жок. А эгер албетте бир жаман жагы боло турган болсо, анда мен өзүмөн көрөм. Эгер мен бирөөнүн жаман жагын көрүп аткан болсом, анда өзүмөн издейм ошол нерсени. Айрыкча алар кимдер алар? Мага мисалы Митайым же болбосо аябай мындай адамдар коркунучсуз. Алар алсыз болушат негизичи. Анан өзүнчө баягы текеберленген мага коркунучсуз. Алар дагы алсыз болушат. Мага эң коркунучтуусу маскачан аялдар. Маскачан аялдар болот да, аны мен билем. Жок, ушундай, ошол өзүн даже ичи башка экендигин билбейт. Ушундай бир масканы кийген, бирок өзүн унутуп калган. Айтасың, укпайт. Түшүндүрүп бересиң, түшүнбөйт. Ошондон кийин мен кайсыл жеримен түшүнбөй жатам, эмнени түшүнбөй жатам деп анан өзүмө суроо берем. Алар менен иштеш мага оорураак дагы болот. Наоборот, алардыкын өзүңүздө көрөсүз ошондо, өзүмөн көрөмүн, ооба. Анан алар менен иштеш оор болот. Адамдар оор деп эсептеген, жаман деп эсептеген, ууру болобу, кески болобу же адам өлтүргүч болобу, алар мага коркунучсуз. Себеби алардын баары алсыз адамдар да. Алар тескерисинче сүйгөздар болушат, алардын тилин таап, сонун кылып бир жакшы уровеньге түшүрүп алса болот. Берки өзүн унутуп койгон адамдар, маскачан адамдар, булар ошондой укпастар, көрбөстөр деп коем да мен анычы. Канча айтсаң дагы түшүнбөстөр депчи. Анан айла жок, аларды Кудайга тапшырам. Андайлар толтура. Ошондо сиздин практикаңызда болгон, аларга айтсаңыз деле укпайт, анан башын ийке отура берет. Бирок мен билип атам анын ошончолук баягы негативге же болбосо баягы бир проблема менен жашап алган. Ошол проблема характерине айланып кеткен да. Чыга албайт ошодон. Чыга албайт. Качан Кудай күч берип эле өзү өзгөрүлбөсө, аны эч ким өзгөртө албайт да, ушундай. Дагы бир суроо, негизи айтат го, адам баласы окуй турган 3 китеп бар дейт да. Биринчиси Куран, бул Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн. Анда адамдын тагдыры, айлана чөйрөдө болот аткан кубулуштар баары жазылган дейт. Андан кийин Алам деген китеп. Ал эми үчүнчүсү бул Адам дейт да. Эгер ошол биринчи эле китепти, Куранды биз четке кагып, Аллахтын бирлигин, жалгыздыгын, Аллах бизди жараткандыгын четке каксак, Алам деген, Адам деген китеп бизге ачылбайт дейт да. Туура. Ал эми будан мындай суроо жаралат да. Психологдордун арасында динди кабыл этпей деле психолог болуп жүргөндөр бар да. Алардын коомго канчалык зыяны тийип атат азыркы мезгилде? Мен өзүм сиз айтмакчы мындай диндар эмес үчүн бул суроого так жооп бере албайм. Бирок мен 6 жашыман баштап арабча окуп, анан ажынын үйүндө чоңойдум да, чоң атам менен чоң энем үйүндө чоңойдум. Алар чоң энем сопунун тукуму деп коет, баягы суфийлердин тукуму болгон. Чилди кармап, ушундай аппак таптаза жүргөн аял болгон. Чоң атам болсо ошондой ажы киши болгон, 5 убак намазын окуп, баягы бизге окуп берип, китептерин ушундай хадистерди чечмелеп берип, кыргыздын өзүнүн макал лакаптарын чечмелеп берип, ушундай кандай десем, аябай даанышман кишилерден болгон да. Ошон үчүн мага мындай ачып окуганга шарт болгон жок. Мен сразу эле түшүнөм да, баягы молдолор айтып аткан нерселерди сразу эле түшүнөм. Мага тескерисинче психологияны окугандан кийин анан ошол чоң атам айткан нерселер, молдолор айтып аткан нерселердин бүт баары жок ачыла баштады да. Психология бул инструмент болуп берди да магачы ачып берүүгө.
Ошон үчүн мен карап турсаңар, мен меки какой-то элемент динден да бар, какой-то элемент психологиядан да алыстабайт да. Анан сиз айтып аткан 3 китептен келип эле биз эмнени окуайлы, баары бир эмне болот, жол биздин ичибизге карай да. Эмнени окуайлы, бизнести окусак дагы баары бир ичибизге келип такалат. Отношения болсо деле, мамиле болсо деле ичибизге такалат, Куран болсо деле ичибизге такалат, психология болсо деле ичибизге келип такалат. Значит, баягы Курандын өзүндө аят бар го, оку деп айтылат, кайра 3 жолу айтат. А эмнени окуйм дегенде, мен билбейм окушту дегенде, ал өзүңдү оку деп айтканда. Значит, окуй турганда да менин ичим. Окуй турган нерсе менин ичим. Бардык жерде менмин. Бардык жер мени ачып берет. Жаратылыштагы мени ачып берет. Ошон үчүн биздин жашоого келген эң чоң баягы миссиясын издей беришет го адамдар. Миссиясы өзүбүздү таануу. А өзүбүздө болсо биз эмнени окубайлы, ошонун баары өзүбүздү таанытат. Эмнени окубайлы. Адашат деп таптакыр коркпой эле коюңуз. Анткени биз дайыма жараткандын контролунда турабыз. Жараткан кааласа бир ямага түшүрөт, чукурга түшүрөт, бирок кайра өзү алып чыгат. Түшүп чыкканда анын кийинки нерсе сонун да. Бир жол бирок алакталган. Ага мен переживать этпешим керек. Эгер мен ага кыжалат болуп аткан болсом, анда мен кайра Аллахтын ролун талашып аткан болом. Кандай болгон ситуация болсо дагы, авария болсо дагы, бул иш Кудайдыкы деп туруп, мен эмне кылам? Жеңилинен берсин деп коюп, өтүп кете берем, ниет кылып коюп, жакшы ниет кылып коюп. Ал жерде Кудай менен ошол адамдын эсептешип аткан нерсеси бар да. А мен акым жок ага аралашканга. Ошо. Айтат го, эч переживать этишин керек. Ошо машиналар бири-бири менен кагылышса, демек эки адамдын кандайдыр бир кылган күнөөсү бар деген сыяктуучу, ошентип айтышат. Кандайдыр бир жерде сабак алып атат да, ушундай бир нерсени аша чыгып кетишет, же да шашкалакташат, же бир страх болот. Ушундай да. Өте бір шынымды айтсам, алдағы уақытта бізде қазір өте қызық подкаст болайын деп тұрған сияқты. Себебі негізі мен таңғалып едім, осыншама қаншалықты ақпаратты білуге болады, сабырлы болуға болады. Тіпті біз қазір Барчынай ханымның қасында отырмыз. Ол кісіден сондай бір жеңіл, позитивный аура келеді. Жанына жақындап қалсаң бітті, сенің өмірің бір басқаша болып кетеді екен. Шынымен ол экран арқылы сезіле ма білмеймін, бірақ біз жанында отырып кәдімгідей сондай бір жеңілдікті сезіп отырмыз. Мен ойлаймын, алдағы уақытта бұл подкаст сіздерге өте пайдалы болады. Қазақ-қырғыз оқырмандар бір-біріміздің тілімізді түсінеміз деген сияқты. Өте бір, мен шынымды айтсам, Барчынай ханымның бір жүректен айтып жатқан нәрселерін, бізге үйреткісі келген нәрсесі жүрекке қонып жатқанын сезіп жатырмын. Мысалы, мен жас кезім болғанда, бір 15-16 жасында болады ғой, жас ересектік позицияға өте бастайсың. Сол кезде бір психология қызығып жүрдім да. Сол кезде неше түрлі коучтар шықты, психологтар шықты, кітаптар оқыдық. Сол кезде адамның ең қызық бітпейтін процесс осы өзіңді тану, өзіңді оқу екенін түсіндім да. Әлі күнге дейін тіпті мен әлі ашылмаған қабілеттерімді, өзімнің жаңа қырларымды, мына зат маған мүлде ұнамайды екен, мына зат маған жағады екен деген сияқты сондай бір тың ақпараттармен өзімде қызығып жүрмін. Алдағы уақытта осы Барчынай ханымның сіздерге қазір қысқа әрі нұсқа болса да өте қызықты подкаст болатынына сенімдімін. Пайдалы ақпараттар керек болса жазып алыңыздар, түртіп отырыңыздар. Бұндай ақпараттарды бөлісетін жандардан барынша алып қалуға тырысыңыздар дегім келеді. Сонун. Эми азыр ошо руханият жөнүндө сөз болуп кетти го. Адамдын бул руханий байлыгы деген өзү эмне да? Руханий байлыгы мен эч нерсе жок болсо дагы мага кандайдыр бир ишеним, мага кандайдыр бир токчулук, мага кандайдыр бир бакыт тартуулап турган нерсе, сезим. Дагы бир айтайын да. Мен эч нерсе жок болгондо дагы менде материалдык эч нерсем жок. Мен мындайча айтканда жылаңач турганда дагы менин жүрөгүмдү толтуруп, мени бактылуу кылып, мени кубантып турган ишеним. Ошол руханий байлык деп аталат. А эгер менде ал байлык жок болсо, менин кубанычым же бактым бир нерсеге байланган болсо, мен күйөөмө же үй бүлөмө же бир таап аткан жумушума, акчама байланган болсо, менин бактым.
анда мен ошол эле нерседен кайра азап тартып калышым мүмкүн. Себеби мен байланып алдым күйөөмө. Бир күн күйөөм кетип калган болсо, болду, мага азап. Туурабы? Демек, руханий байлык деген нерсе эч нерсеге байланбаган кездеги өзүңдү аябай ток, бактылуу сезген сезим. Қазір енді дәл осы сұрағыңыздан, жауабыңыздан мындай сұрақтар туындайды да. Қоғамда өте көп қой, ішкі бос кеңістік деп айтады. Менде пустота, өзімді жалғыз сезінем, бір өтірік, жалған өмір сүріп жүрген сияқтымын деген сияқты сезім көп адамда болады. Мысалы, жаңа сіз айтқан сияқты күйеуіне, немесе жас қыздар болса жігітіне бір статусқа байланып қалған сезім болады. Осы бір сезімнен қалай құтылуға болады? Әрине, енді бұл жылдап жететін жетістік шығар, мүмкін ішкі әлеміңмен жұмыс істеу, бірақ дегенмен қалай кішігірім жолдары бар, жеңіл жолдары бар? Мен өзім жалқау адаммын, ошон үчүн жылдап деген нерсе мага жакпайт. Мен баарын азыр проба кылып көргүм келет. Эгер ошондой болуп аткан болсо, анда бир эле нерсе да. Мындай бар да, мен өзү окуткан психологиямда, истинная психологияда. Эгер сен дем алып атканыңды тыңшап турган болсоң дейт, анда сен жашап аткан болосуң дейт. А эгер сен дем алып атканыңды унутуп жумушка берилип кетебиз го, тиричиликке калган болсоң, анда сен выживанияда турган болосуң дейт да. Выживать этип аткан болосуң дейт. Эптеп эле мындай тиричилик. Менин ошондой пустота болуп калган бир эле себеби бар. Мен дем алганымды унутуп койдум. Мындайча айтканда, дем аркылуу мага Кудай байланышат да. Жараткан байланышат. Мен жөн гана жарым саат эч нерсени ойлонбой дем алганымды тыңшап отура турган болсом, мага сразу Кудай эмне болот? Бактылуулук сезимин берет. Ушунчалык бактылуу болот, ушунчалык ичиңиз толот. Сизге мындай карасаңыз эч нерсенин кереги жок болуп калат жарым сааттын ичинде. Бүттү. Ошон менен анан сиздин кийинки жашооңуз башталат. Пустотаңыз толот. Бир эле дем алуу экен. Бир эле дем алуу. Связь. Аллахтан келген мен менен байланышып аткан связь. Знак. А дем алуу түгөнсө эмне болот? Токтойт, жашоо токтойт. Оңой экен. Ушундай жалпы адаммын мен. Лекцияларыңыздан укканда башка, алдыда отурганда да башка сырлар ачыла берет го негизи адамдан уккандачы. Ар бир лекцияны бир жолу укканда башка жагын угасың, дагы башка бир жолу укканда дагы башка жагын угасың, ар тараптуу угасың го. Аллах таалам ар кайсы жактан ачып кое берет го ар кайсы моментте. Негізі андай бір кәсіби психологпен жұмыс жасау қалай болады мен енді сезіп тұрмын. Себебі өзім жеке көп жұмыс жасап көрмедім психологтармен. Қазір сіздің өзіңіздің бір практика болып тұр да. Біз демалған кезде айтады ғой, жүректің әрбір соғысы, әрбір тыныс ол Аллахтың рұқсат беруімен болады деп ше. Связь болады. Аллахтың мейірімін сезінеді екенсің. Өте күшті практика екен. Рахмет бөлісіп жатқаныңызға. Мен негативтер туралы сұрағым келетті да. Адамға негатив каяктан келет, например. Биз жүрөгүбүз менен мисалы үй бүлөбүздө тынч жашагыбыз келет, а бирок мээбиз менен негативтерди ойлоп, жолдошубуз менен урушуп беребиз дегендейчи. Эми сиздерге суроо. Бир жума тынч жашадыңыз, бир ай тынч жашадыңыз. Эмне болот анан? Жеригиштүү болуп кетет. Баягы тынчтыктын кадыры жок болуп калат да мага. Анан кийин бир айдан кийин 2 күн согушам. Анан кийин баягы бир ай тынч жашаган мезгилимди, сонун турбайбы тынчтык деп туруп, анан ошонун кадырын билем. Демек, Алла Таала жараткан нерсенин бүт баары жакшы. Баягы бир жамандыктын да артында кайыры бар деп коет го. Негативдин аркасында жакшы нерсе бар да. Негативдин өзүнүн миссиясы бар. Ал мага позитивдин жакшы экендигин таанытып турат. А бирок ошо негативдер баары Кудайдан. Баары Кудайдан? Баары Кудайдан. Негативдер Кудайдан да. Мен дем алып аткан демим Кудайдан болгон болсо, негатив деле Кудайдан да. Бирок просто мен кандай кабыл алам аны. Ошол жерден өзүн таануу жатат да. Мен өзүмдү позитивде таанып, Кудайдын кулу катары тааныган болсом, анда мен эмне кылам? Аны дагы шүгүрчүлүк менен кабыл алам да. Кудай жөндөн-жөн берген жок бул проблеманы, значит аркасында эки эсе жакшылык бар деп туруп кабыл алсам бүттү. Бул жер ниет деп аталат.
ошондо Кудайдан болсо бизде болот го. Шайтан сенин көңүлүңө салып атат. Шайтан кимдики? Бүт баары Кудайдык болгон болсо, бул аалам бүт баары жок Кудайдык болгон болсо, анда шайтан деле Кудай жаратты. Бирок эмне үчүн жаратты? Эмне үчүн жаратты? Сыноо үчүн, элдерге сыноо жиберүү үчүн. Вот ошол шайтан келип мени азгырбаса, мен туура жол кандай экенин билбейт болчумун да, туурабы? Анда мага кызыксыз болуп калмак да бул дүйнө. Элестетели бир фильм болуп атат, жалаң эле сүйүшүп атат. Кызыксыз да, туурабы? Сериал болуп атат, 24 сериалда тең романтика сүйүү. Сериал эмнеси менен кызык? Жашоо деле сериал да. Сериал деген бир күн конфликт болот, дагы бир күн адашып кетишет, анан эки өлкөгө кетип калат, анан бир күнү табышат. Акырында анын сүйүү менен бүтөт. Шайтандын жумушу деле ошол да. Ал чоң жумуш аткарып атат. Демек, келген негативтерди деле Аллахтан деп билип, бирок туура жагына чечим кылуу керек экен да, э? Ошол таануу деп аталат да. Сонун жакшы жака ниет кылып, сонун чечип, кабыл алып чечип кеткеним ошол мендеги Кудайды жана өзүмдү тааныгандыгымдын деңгээли болуп эсептелинет да. Анда үй бүлөдө, например, аял эркектин эми адашуулары болот го. Анан адашуудан кийин кайра ордуна келүү, ал деле Аллах Тааладан болуп, бизге сыноо болуп атат да. Эң сонун мезгил урушкандан кийин жарашкан мезгил, туурабы? Ооба. Урушпасам ошол мезгилдин жакшы экенин көрбөйт элек. Да, ошончо кубанычтуу эмне экенин билбей калам, унутуп калам да. Жарык эле болуп тура берген болсо, биз унутуп калабыз жарыктын кадырынчы. Урушкандан кийин кээ сезимдер башкача чыгат го, ошондой да. Түшүнүктүү. Иә, сизде сонда былай болуп тур го, бизге мисалы сынак келет. Сиздин айтуңуз боюнча, негатив келип турса да, биздин фокус позитивде болуу керек. Нет, позитивде туруу керек. Артынан жакшылык келет деген сыяктуу. Артынан жакшылык келет. Мен дагы бир сөзүм бар эле, проблема келсе кучактап эки бетинен өпкүлөө, аркасында силерде өнүгүү турат депчи. Чын да, мен күйөөм мисалы измена кылбаса мен кантип өнүкмөкмүн? Шиштака менен мектепке барып келип, айылда жашына алып жүрө бермекмин да, туурабы? Анан азыр мисалы ыраазы болуп отурам ага. Ошол аялга да ыраазы болуп отурам дегендей. Казыр енді бізде осы күйбең тіршілік болып жатады ғой көбісінде. Содан өмірде кейбір адамдар энергиясын жоғалтып алып жатады да. Жастарда да бар, энергиям жетпейді, шаршап жүрмін деген сияқты. Жастар болсын, үлкендер болсын, біздің энергиямызды ұрлап жатқан не деп ойлайсыз? Көп энергия неге кетіп жатыр деп ойлайсыз? Биринчи энергия деген сөзүн өзүнө токтололу, келип аткан энергия. Бир жүрөгүңө дагы, акылыңа дагы туура келген бир багытка коросо, анда эмне болот? Мен тескерисинче энергиям көбөйгөндөй сезем. Ошол келип аткан энергия чачыранды болуп кеткен болсо, анда мен өзүмдү эмне кылам? Энергиясы жок, алсыз сезе берем. Бирок энергия эч качан түгөнбөйт. Бул түгөнбөй турган нерсе да, аба түгөнбөйт го. Ошол аба бул энергия да. Просто алсырайт да энергия. Болгону менин баягы сарптап аткан нерсем чачыранды болгондуктан, ошондо мен өзүмдү алсыз сезип калам болом. Эгер ошону бир направленияга, бир багытка кетире турган болсом, энергия бул ташты дагы теше турган нерсе. Энергиямды бир багытка, фокус менен бир багытка багыттай турган болсом, ал жерде дүркүрөп өсүп, өнүгүү, ашып ташкан жашоо болот. Ошол энергияны бир багытка кантип багыттайбыз? Эми өзүң бар. Кайра окуп өнүгүү. Дагы бир багыттан дагы мындай, бир багыт дегенде менин акылыма дагы, жүрөгүмө дагы дал келе турган багыт болсо, энергия ал жерде көбөйгөндөй сезилет. Ал ушул сиздердин кылып аткан азыр ишиңиз, туурабы? Ушул ишиңизге көбүрөөк сиз фокус бөлүп, көбүрөөк сүйүү берип, көбүрөөк издене турган болсоңуз, бул жак сөзсүз өсөт. Мен психологияга энергиямды кечээ эле чачып анан кийин бүгүн келип калган жокмун да, 15 жылдан бери ушинтип багыттап келем. Ошондуктан ушул эми өзүмө жараша бир неме гүлдөй баштады дегендей да. Эгер мен энергиямды эртең башка нерсеге, бизнеске же бир кулинарияга багыттай кое турган болсом, анда эмне болот? Ал жагы өсүп кетет. Мен чаржайт кылып таштаган болсом, анда эмне болуп кетет? Эч жерде жок калам. Энергияны ой жейт негизи. Керексиз ойлор. Туура эмес ойлор. Сырттан мен эч нерсе жей албайт да менин энергиямдычы.
мен энергиямды жей турган же көбөйтө турган нерселердин баары менин ичимде да, ой жүгүртүүмдө. Эгер ой жүгүртүүм түз, ачык, аябай позитивный болсо, силер айтмакчы, анда эмне болот, энергия көбөйгөндөй сезиле берет. А эгер ой жүгүртүүм аябай узкий, страх көп болуп, коркунуч көп болуп, же болбосо бир нерсеге жаман көрүп калып кечке эле ошону ойлоно бере турган болсом, же бир күйөөм измена кылса кечке эле ошону ойлонуп отура бере турган болсом, анда эмне болот экен, жейт ошол нерсе энергиянычы. Ошондой сезилет. А так карап атам, сол жакта изменаны ойлонуп атам, кечке жеп атам, эмне үчүн деп атам, соолуп калдым дейли. Анан бир күн тырк дейм да, оң жакты карайм. Оң жакты карасам, башка дагы жашап отурат да. Балдарымдын келечеги турат, өзүмдүн өсүп өнүгүүм, билимим турат, кесибим турат. Все, болду, оң жакты карап кете бере турган болсом, бул измена өзү менен өзү бир жерге барып талкаланып, анан кайра жакшынакай болуп сага келип калат. Мен муну башыман өткөргөм и башкаларга деле ошентип эле сунуштайм. Сен оң жакты эле кара, бүттү дейм да. Баягы пилдин башын буруп койгула, бүттү дейм. Сабактарды анча мынча окуп жүрсөңөр билсеңер керек. Аны көрөрмандар өздөрү түшүнүшөт. Демек, энергия эмне экен? Жыш жоголбойт экен. Болгону туура сарптаганды үйрөнүшүбүз керек. Туура дегенде кандай? Өзүңө жаккан нерсеге. Жакпаган нерсеге эмес, жаккан нерсеге. Жана сиздин биохакинг сабактарыңызды эми толук түшүнбөсөк да түшүнгөнгө аракет кылабыз да. Ошол жерде айтылат да, именно келип аткан проблемаларды акыл менен эмес, жүрөк менен чеч. Болуп аткан нерселерди, ситуацияларды. Мисалы, жүрөгүң ошол үй бүлөгө эле байласак, үй бүлөңдө уруш болуп атат, күйөөң экөөң ортоңордо. Сен жүрөгүң менен каалап атасың, аны менен урушпаганга, жакшы жашап кеткенге. А бирок ошо кылган нерселерин ойлоп, акылың менен кыла албай жатасың ал нерсени. Акыл сага тоскоол берип атат да, тоскоолдук кылып атат. Мынтип айтам да мен. Жүрөктө ким бар? Аллах. Жүрөктө Кудай бар. Акылда ким бар? Ар ким. Акылда программалар бар да. А мен ал программаларга сала турган болсом, ал программалар еще меники эмес. Сырттан келген программалар. Акылга сала турган болсом, алар ар жака адаштырат да. Анан жүрөгүмө сала турган болсом, ал жерде Аллах бар да. Ким үчүн деп жасайм дагы. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп жасайм дагы. Анан кечирип коюп жашай берем. Же болбосо башка нерсеге фокусумду бөлүп коюп, ошол жагымды гүлдөтүп кете берем. Анан бир күнү жакшылап карасам, жолдошум жакшы адам болуп көрүнө баштайт. Даже бир күн эмес. Даже бир момент деле карай калсам, жолдошум сонун бирөөнүн баласы болуп көрүнөт да. Болгону менде программа жаман көргөзүп коет да, баягы. Башка бирөөлөр киргизген программа. Мисалы, ар кимдин үй бүлөсүндө ар кандай ситуация болот да. Азыр Казакстанда белгилүү блогер или актриса Мөлдүр Муканованын үй бүлөсү тууралуу аябай талкуу болуп атат да. Ал 5 баласы менен ошо күйөөсү менен ажырашып, анан күйөөсү ошо башка бирөө менен жашап кетип, анан бул 5 баласы менен калып, бирок күйөөсүн жакшы көрүп, аны менен жашаймын деп атат да. А бирок күйөөсү башкага кетип калып атат. А бул жүрөгү менен калып атат, бирок акылга салганда аны менен ажырашыш керек болуп атат. Эми партнеру каалабай жатат, кетип калып атат дегендейчи. Ошондо кандай, жүрөктү или акылды болуу керекпи? Жок, акылын эле салып жашашым керек деп атат. Жүрөк эмес. Мен мисалы ушунчалык Кудайдын кулумун. Ар бир пенде мага Кудайдан элчи катары келет да. Ал элчи кандай выбор кылса, мен ошону сыйлайм. Значит, Мөлдүрдүн күйөөсү ким? Күйөөсү. Оған элчи болуптур. Күйөөсү кылган тандоону Мөлдүр сыйлабай жатат. Сыйлаш керекпи? Сыйлаш керек. Ал күйөөсү тандады да башка бирөөнү. Болду, мен анын тандоосун сыйлашым керек. Ким үчүн? Аллах үчүн. Аллах үчүн. А бул жакта программа бар да. 5 бала болгондон кийин жашаш керек деген программа бар. Турсунбек жөндөн жөн кетпейт да. Бир нерсе болгондо ортосунда биз каяктан билебиз. Мөлдүр ыйлап чыкса эле ишене бересиңерби? Эми аялды аял түшүнөт дегендей кантип түшүнөт? Аялды психолог түшүнөт. Мен мисалы, эгер мага келе турган болсо, мен айтмакмын да, неме анын тандоосун сыйла,
Себеби аны менчиктеп алды да алчы. Мөлдүр аны менчиктеп алды. Менчик эмес да ал. Ал Кудайдын элчиси Мөлдүргө келген. Эмне кылды? Ошол казак кызды эме ошол ситуация өнүктүрүш үчүн келди. Эгер андай ситуация болбогондо Мөлдүр өзүнүн ичиндеги потенциалдарын ача алмак эмес. Эми карасаңар азыр кандай сонун дуэттерди, кандай сонун фильмдерди тартып ачылып атат. Анын ниетинде ошол ачылуу болгон мурун. Анан ага мүмкүн жол берген эмес күйөөсү. Анан Кудайым ушул жол менен анын талантын ачуу үчүн себеби запрос Мөлдүрдөн болгон. Ушул ситуация болду. Аркасында эмне болот, эмне жок Кудайга маалым. Туурабы? Зато азыр эмне болуп атат? Плюс жагын карай турган болсок, Мөлдүр аябай өнүгүп атат. Мен ал үчүн аябай кубанычтамын. Бул дүйнөдө эч нерсени мен менчиктей албайм да. Эгер мен чындап Кудай үчүн таанып жашай турган болсом, мен ар бир пенденин тандоосун сыйлайм. Бул адамча жашоо деп аталат. Қазір осы бір сұрақтың төңірегінде мүмкін көрерменнің де тарапынан сұрақ болатын шығар. Мысалы, енді біз Мөлдір Мұқанованың ситуациясын көрдік қой. Сонымен ойладық қыздар. Егер біз үйде отыра берсек, егер біз дамымасақ деген сияқты, солай өзін өзі тым аса жетілдіріп жіберуі мүмкін. Мысалы, уже жарысу, әйелдердің арасында конкуренция, ана елден менің машинам күшті болу керек, ана елден менің ажырелем күшті болу керек, оншағым керемет болу керек, көйлегім әдемі болу керек деген сияқты жарыс басталып кетеді да. Сонымен үйден көп сыртта жүріп қалуы мүмкін. Күйеуіне, отбасына көңіл бөлмей, отбасында бір кедергілер пайда болуы мүмкін да. Осының бір тепе-теңдігі бар ма? Бір идеальный баланс дейді ғой, сондай бір баланс бар ма? Айтып атпайбыз, баардык нерсе жараткандан болгон болсо, ким кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши. Ким үйдө жашайбы, көчөдө жүрөбү, ал өзүнүн иши. Бирок мен үйдө отура бере турган болсом, мен көчөдөгү жашоо менин көзүмө жакшы көрүнө берет да. Мен качан көчөгө чыгып, айланып, дүйнөнү кыдырып, анан үйдөн тапкан бакытты таба албаганда, ошондон кийин мен түшүнөм, эң чоң бакыт аялдык бакыт экендигин. Көрдүңүзбү? Баардык нерсе жөндөн жөн эмес. Мен ошол үйдөгү бакытты түшүнүү үчүн Кудайдын планы боюнча мен дүйнөнү айланып келишим керек болчу. Мен өзүм. Мен башыман өттү да ошондой нерсе. Анан мен мынакей под 40 өзүм түшүндүм. Оказывается, аялдык бакыт укмуш турбайбы. Мен өмүр бою үйдө отурсам аны түшүнбөк эмес. Ошон үчүн үйдө отуруу дагы жаман эмес, айланып келүү дагы жаман эмес. Баары келип эмне болот? Исинага келип такалат. Өзүнө ыңгайлысына, ар адамдын. Ар бир карасаңыз бир жалбырак Кудайдын ырайымысыз жерге түшпөйт деп атат. Значит, чыгып атабы, Кудайдан болуп атат ошол нерсе. Отуруп калдыбы, анда Кудайдан болуп атат. Эгер андан деп эле эсептей бере турган болсом, мага жеңил болот да. Мындай сезишим керек да, мен көбүнчө самолетто түшүп же чыгып атканда, узак жактарга учуп атканда элестетем да. Мен азыр Кудайдын алаканында турам. 100% гарантия мен анын контролундамын деген чувствону сезем. Мага түшкөн, анан конгон жагат да. Айрыкча конордо. Мен 100% Кудайдын контролундамын деп практика кылам. Анан аябай сонун болуп конот самолет. Каждый раз ошентип кайталайм. Анан башка бир ситуация болуп кеткенченде деле, мага бир белгисиздик болуп атканченде деле, зато мен Кудайдын контролундамын 100%. Кандай болсо да сонун болот деп коем. Болду, кете берет. Ошондо проблема жок эч жерде. Көчөдө жүрөсүзбү, үйдө жүрөсүзбү, разница жок, жалп болуп эле коюңуз. Ошондо Сиз Кудайдын контролундасыз. 100% баарын Аллахка тапшырып. Бир эженин подкастында окуп калдым. Мындай биздин заманда эле 2 жыл мурун болгонбу, 3 жыл мурун болгонбу? Ал дагы тоже үй бүлөсүндө күйөөсү ажырашып кетет, күйөөсү менен. Анын да 6 баласы ушундай калып калат, бирок ал аябай кедей жашаган эже экен да. Даже наны жок экен баягынанчы, анан балдары кичинекей болуп, жумуш кылайын десе, балдарыны караш керек.
бөлүнө албайт да эч жака. Анан ал ошо бүт баарыны Аллахка тапшырдым дейт да. Эми бизди жараткан Аллах, ырыскы берген Аллах, баары Аллахтан деп жалаң намазымда сурандым дейт. Анан бир күн эми балдары школдо окуйт да. Анан бир күн тиги бир кызы школда чайпитие болот дейт экен классында. Анан мага макарондон тамак жасап кел деп айтты дейт экен. Анан тиги макарон бул жакта турсун, үйүмдө бир уштук нан жок дейт да. Анан эмне кыларымды билбейм, же балдарыма ачыла албайм. Эми жардам бергендер сырттан берет, бирок эми 6 баланы багуу деген кыйын эле азыркы замандачы. Анан балдарым баарын уктаттым дейт ошо күнү. Ачык эле укташты дейт да. Анан түнү менен отуруп жай намазда Аллах, сен бизди жараттың, демек баарын өзүң бересиң. Мен өзүмдү сага тапшырдым, кандай болбосун мага ырыскы алып кел. Мен билбеймин кандай жол менен болбосун ушу балдарымды тойгоз дейт экен. Анан ошол намазын түнү менен окуп, анан эртең менен эшик тыкылдады дейт. Багымдатты окугандан кийин. Анан ачса эле эшикте эми мага чын дейт, башкаларга жомок сыяктуу болот чыгар дейт. 2 бала турупту дейт. Аппак кийинген дейт экөө дагы. Бүт башы дагы баш кийиминен бери аппак. Эже үйдө эркек киши барбы дейт экен. Анан жок десе, биз 40 күндүк даваттан кайттык эле. Продукталарыбыз аябай ашып калды. Ошо сиздерге таштап кетсек болобу дейт экен да. Анан баягы эже сүйүнгөнүн эле үйүндө продукта жок да. Эшигин ача калса эле, эми 2 комната үйдө жашайбы, 1 комнатасы полный продуктага толуп калды дейт. Макарондун эле бир 20-30 түрү бар дейт да. Анан эртең менен таң атты дейт. Эми ким жапкан ал нандарды дейт. Ысык 2 пакет толо нан дейт да. Анан тиги эже балдар чыгар-чыкпас эле байкабай, баягы Аллах таалам момент менин каалоомду аткарды деп, кайра эле шүкүр намазын окуй калайын деп окуп, эми 1 минутта кетет дагы. Анан чуркап эле эшикке чыкса, баягы балдар жок экен. Анан эгер ушунча продуктаны дейт да, машина менен алып келген болсо, өнүү болмак мага дейт. Анан демек бул түздөн түз Аллах таала тарабынан кандайдыр бир себептер менен берилди дейт да. Демек толтура, ошондой чудолор толтура. Мен качан ишенгенде ошондой болор эт өзү. Демек Аллах таалага толук түрдө бардык нерсени толук түрдө тапшыруу керек экен. Тапшырууга аракет. Пока напсиде жашап атканда, акылда жашап атканда, мен эми өзүм деле практика кылам. Пендечилик кыла бересиң го. Ооба. Аракетиң, ниетиңдин өзү ошол баары бир сага жеңилдетип бере берет да тапшырууга. Ошондой. Ошондо не жөнүндө ойлоном? Эгер баарын Кудайга тапшырган болсом, эч нерсе жөнүндө ойлонбой жыргап жүрө берем. Түйшүк жок. Ошондой мен сабактарымда өтүп берем. Жок, түйшүк жок. Түйшүктөрдөн арылуу деп турупчу. Анан жакшылап карай келсе эле түйшүк жок. Неге түйшүктөн атам? Анын ролун алып алгам. Неге түйшүктөн атам? Күйөөмдүн ролун алып алгам. Неге түйшүктөн аткам? Бир шарттарды коюп алгам да. Кандайдыр бир башка бирөөлөрдүн жашоосунан көрүп туруп. Так, экөөнү эле алып салып, өзүмдүн ролумда жыргап жашай бере турган болсом, рызкы толтура. Еще мен мындай күлдүрүп айта берем да, аба толо акча дейм да менчи. Мен канча сомго уруксат берсем дейм, Кудай мага ошончо берет. Өзүңө уруксат берсең, э? Ал айтат атпайбы, мен бергем деп айтып атат да, пендеге мен баарын бергем деп атат. Биздин ырыскыларыбыздын баары биздин ичибизде да. Анан ошол ичте акырын капать эткенде эле чыга берет өзүнөн өзүчү. Кен бар да, Алхимик деген китеп бар, дүйнөлүк бестселлер. Пауло Коэльо жазган. Ошол аябай изилдеген бүт дүйнөнүчү кыдырып жүрүп, ошол как раз ошол эме жөнүндө болот да, Саудовская Арабия жөнүндө, пирамидалар жөнүндө бүт кыдырып жазганда ошол айтат да, Алхимик айтат. Акыры келип анан тыттын түгүнөн айылында жашаган анан кенди таап алат, алтын кендичи. Ага чейин атасы айткан. Мен дүйнөнү кыдырып өзүм издеп келем дегендечи. Хорошо, дүйнөнү кыдырып эң сулуу аялдар ушул сенин айылыңда экендигин, эң берекелүү нерсе айыл сенин айылың экендигин, анан кендин баары сенин айылыңда экендигин билмейинче дүйнөнү кыдырып жүрө бер дейт. Кыдырып бүткөндөн кийин, анан секрет ачылгандан кийин, анан ошол эшигинин алдындагы тыттын түгүндө кен болгон болот. Бүтүндөй дүйнө небере чебересине жете турган алтын болгон болот. Эми бул образын айтып атат да. А на самом деле ошол нерсенин бүт бар жогун ичинен таап алат.
баягы окусаңыздар ошо түшүнөсүздөр. Ошондо айтып атам, эгер баарын мага берген болсо, анда баары бар. Бардыгы бар. Сиздер эмне калып атсаңар, бүт баары бар. Жаман жакшы деп да бөлүнбөйт ал жердечи. Бүт баары бар прям. Мен эмнеге уруксат берсем, ошол келет. Оңой экен. Эмнеге уруксат берсем, ошону колума алам. Ушул нерсени түшүнгөндө байысыздар. Эми действительно мындай кантип уруксат берем деп башташат да анан кийин. Ошо кантип уруксат берем деген жерде окуш керек болот да, илим алыш керек болот. Ошонун аркасынан мен да окуп атам. Меники дагы мынча эле ачылып калган да азыр. Да мынча деле ачсаң болот деп атпайбы алчы. Кудай. А мен мынча ачып алып сүйүнүп атам да. Значит, дагы уруксат бербей атам, дагы уруксат беришти үйрөнүшүм керек экен деп анан эмне кылам? Тынбай семинар өтүп, тынбай сабак өтүп жүрөрүм. Негизи шынымен тыңдап отырып биздин өзүбүзгө трансформация болуп атыр да, кадимгидей оюбуз өзгөрүп, уруксат берүү дегендин өзүндө эстип жатабыз да, бирок сиз менен сүйлөшкөн кезде бул башкача бир түсүнүк келет экен да. Енді сиз жаңа көрүп жатырмын, биохакинг жайлы өтө көп айтат экенсиз. Бул бизге жаңадан келип жаткан бир түсүнүк болгон, көп адам биле бермейт экен. Ал эгер мен мисалы карапайым адаммын, эртеңден баштап өмүрүмдү өзгөрткүм келет, эртеңден баштап биохакингдин адиси менен, методикасы менен өмүр сүргүм келет деген сыяктуу ой болсо, сиз эң алгачкы кадамды кайсыдан баштабады кеңес берер едиңиз? Эгер мен карапайым боло турган болсо, карапайымдарга деле азыр баардыгы доступно да. Азыр мындай дүйнө менин алаканымда. Азыркы заманда дүйнө менин алаканымда. Мен бир нерсени түшүндүм, баары илим алмайынча бир нерсени түшүнүп жетүү кыйын. Ошон үчүн мен карапайыммын деп алып эле өзүңдү жаап койбой, анан бир кадам аракет кылып илим ала турган болсоң, всё болду. Кудай сага 2 кадам жакындай баштайт. Ойлобоңуздар сиздер эме депчи, мындай мага шап эле болуп калса экен деп ойлобоңуздар. Баары бир ошол жол эң мындай ойлойм да, эң жеңил жол ошол билим аркылуу келген жол деп. Эң кыска жол билим аркылуу таап алган жол деп эсептейм да менчи. Эмсем башка жолдор деле толтура. Мен айтам кээ бирлери, мындай да андай да мен акчам жок да. Макул, качан акчаң болгондо келесиң деп коесуң. Кээде да аябай зарык сонун семинарларды өтөм, аябай арзанбада. Сонун курстарды өтөм да. Аябай кызыгам да өзүм ушуну. Мурда мынтип берет болчумун, элдин баары билсе экен депчи. Азыр анан түшүнүп калдым. Оказывается, Кудай өзү насип кылмайынча, өзү ачкысы келмейинче болбой турбайбы депчи. Анан ошондой шылтоо кылышат. Анан шылтоо кылганда эмне болот? Өзү билип атам менчи, проблемасы эмне экенин билип атам. Анан эмне дейт? Шылтоо кылат, акчам жок. Окугусу келбейт. Анан эмне болот? Бир күн анан күйөөсү кетет, же болбосо измен алат. Анан кийин жердин жектүгүнөн акча таап. Биздикилерге карапайым деген жамынып алышат го масканы. Ошолорго неме керек? Кризис керек да аларгачы. Качан бир чоң кризис болгондо анан кийин жантылашып чуркап калышат. Адам деген бар го, мындай кризисти күтүп отурбай деле өнүксө болот да, туурабы? Биохакинг боюнча айта кете турган болсом, бул психологиянын тили менен айтканда, ал деле жаныңды таануу да, жаныңды, денеңди бириктирүү. Душа менен денеңди бириктирүү. Ал жерде бир эле неме эмес, психология эмес, ал жерде ден соолук бүт баары биригет. Анан эң жакшы техникасы программа умадан адам тазаланат. Анан чыныгы өзүнүн ичиндеги баягы дүйнөсүн тааный баштайт. Качан мен программадан арылганымда, ошол замат эмне боло баштайт? Менин жашоомдо өзгөрүүлөр боло баштайт. Биохакинг бул жердин бетиндеги эң акыркы илим дегенде түшүнүк. Жер бетиндеги эң акыркы методика деген түшүнүк да өзү. Ошол ал менин денем аркылуу болот да. Психологияда менин денем аркылуу экөө бириккенде болот.
башыңар жетпей атса ойлонбой деле койгула эч нерсе болбойт. Бир күнү эгер керек боло турган болсо Кудай өзү башка бир жол менен алып келет. Бирок мындай ичине кирип аты эле ошондой болгон ичине кирип мен эми жалпак тилде сүйлөп эме жалпак тилде түшүндүрүп берем да оңой турбайбы. Анан жакында деген дүйнөлүк эмеге барып келдим да. Психологдор Америка, Канада, Европа, Россиядан келишти да. 70% психологдор, калган пайыздары болсо эме деп коет да, соискательдер, мындай изденүүчүлөр да. Анан 21 киши жүрдүк. Анан мен Кыргызстандан бардым, Казакстандан бирөө барды. Анан биз эми Кыргызстан менен Казакстанды анча мындай эле көрүп коюшат да. Башында 2 күн ошондой болду. Анан 3-чү күндөн баштап анан уже адамдар маскаларын чечип биле башташты да бири-бирин. Анан уже 4-чү, 5-чү күндөн баштап элдин баары эле эптеп менин жаныма келип, эптеп бир нерсени сурап, сен дейт, кантип ушундай жүрөсүң? Кантип сен эч нерсеге кыжалат болбойсуң? Эми ар түрдүү ситуациялар болду да, поезддан кечип калып да, самолеттон да бир нерсе болуп. Кантип, как дейт да анан. Как? Баары Кудайдын колунда болгонун түшүнгөндөн кийин мен эмне кылам? Переживать этип. Я же психолог, а ты тоже психолог, между прочим, да? Деп анан ошентип кызык болуп, акыры анан 7-чи күндө баарыбыз тааныштык дагы. Анан ошо казак эжеке экөөбүз аябай сонун билебиз да бул нерселердичи. Анан алар айтып атышат да, кантип силер ушуну изучать этип, кантип ушуларды түшүндүңөр дейт. Биз ал психология биздин ата бабабызда болгон нерсе. Ошо истинная психология. Аларда жок да. Алар окуй турган психологияны, дүйнөнүн мен деген психологдор окуй турган психологияны биздин ата бабабыз, казак-кыргыздын ата бабасы жашаган ошол психология менен. Почему биз бат өздөштүрөбүз? Почему биз бат ошол нерселерди, энергетика деген бизге жат эмес? Эмне үчүн ала тоонун эки жагында жашашат? Анткени тоолордо таза энергия болот, таза энергетика болот. Ошону чувствовать этишкен, алардын деңгээли ошончолук деңгээлде болгон да. Демек, биздин каныбызда бар ал нерсе. Таң калып сурап атышат алар болсочу, кантип деп. Никакой кантип жок, биз ошентип эле жашап келгенбиз. Болгон өзүбүздү тааныдык ким экенибизди. Билдик. Ичибизден. Ошентип анан кийин акырында элдин баары менин инстаграмыма жазылып, менден консультация алып, телефон номерлерими алып, анан кент болуп, аябай жакшы болуп, анан кетишти. Сен деген давай англисче алып чык, сен деген давай орусча алып чык деп сунушташып. Биз уюштуруп беребиз жерлерде барсаң, семинарларды деп ошентип. Ал жактан дагы өзүмө иш ашырып келдим дегендей. Жаңы бир багыт ашырып келдим десем болот. Кубанычтуу Кыргызстанда. Ооба. Ага чейин мен ойлонбой эле кыздар айтса деп коюп эле биз жыргап атабыз. Жүрө бергилечи ушинтип жыргап эле. Мындай башка аудиторияга чыга эле, дүйнөлүк же Орто Азияга чыга эле деп ошентип беришет эле. Мен анча деле кулагыма илбейт болчумун да. Мага азыр комфортно деп элечи. Анан ошол эмеден кийин, семинардан кийин менде ой пайда болуп калды. Так что биз казак-кыргыз эли бул аябай улуу эл. Психология бул жандын илими да. Биз психологияны окубай деле баары жанды түшүнө турган калкпыз да. Жанды четко түшүнө турган калкпыз. Ошон үчүн бизге бул багыт, биохакинг багыты өтө деле кыйын эмес. Жана руханий байлык тууралуу да сөз кылып кеттик го. Азыр мисалы коом мындай бузукулукка кетип жаткан заман го. Бузулуп жаткан бузукулук көп го коомдочу. Мисалы кичинекей ошол бөбөктөрдүн көргөн мультигинен эле башталат да. Алар батыштын, чыгыштын, эми бузуку эле бир мультиктерди көрүшөт го. Мисалы бир 15 минут балдарым көргөн мультикти отуруп көрүп калсаң, эч нерсе түшүнбөйсүң. Жана Reels деген чыгып кеткен го азыр. Түшүнүксүз эле бир видеолорду көрүп өтө. Ал эмне түшүнгөнүбүз билбейт го. Ошондо тигилердин уже кичинесинен эле руханий байлыгы тигилерди көргөндө өспөй калатабы? Бузуку деп ким айтты аны? Эми түшүнүксүз го, сырттан караганда мультиктердин көпчүлүгү эле. Түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бирок бузуку деп ким айтты?
Эми кандай десем бузуку дегенде? Жок, бузуку деп мен айттым, туура. Менин оюмча ал бузуку. Бирок бузулса эмне болот? Аны көргөндөр деле бузулат. Бузулса эмне болот? Бир нерсе бузулду дейли. Келечеги Үй жоголот. бузулду дейли, эмне болот? Жок болот. Үй жок болот, туура. Ордуна эмне болот? Жаңы үй турат. Жаңы үй турат. Демек, бузулгандын аркасында жаңылануу бар. Мисалы, жаратылышта сел болот да, агызып кетет бүт бар жогун, эски нерселер. Анын ордуна жаңы шаар турат. Согуш болуп атат, туура. Согуш болгон жерде эмне болот? Талкалануу болот. Анан эмне болот? Бир күнү согуш бүтөт да. Анан ал жерде жаңылануу болот. Демек, даже бузулуунун же бузукулуктун аркасында дагы жаңылануу жатат да, ошон үчүн коркпой эле коюш керек. Демек каалаган нерсесине коюп берип коюу. Каяктан баары? Аллахтан. Аллахтан. Менин балам мисалы ичине кирип ичип жейт, мен тааныгандардын бүт бар жогун таанайт, анткени булардын заманы ошол. Балдардын баарын дүйнө тарбиялап атат. Эгер мен корко турган болсом, балам бузук болот. А эгер мен коркпой Кудайга тапшырып кое турган болсом, балам ошол жерден гений болуп чыгат. Менин ниетиме жараша. Менден башка эч ким жок. Баары менден. Дагы бир нерсе, бузулуп кетет деп эле батыш чыгышты. А батыш чыгышты ким жаратты? Аллах жаратты го. Я же не имею права аларды жаман же жакшы дешке, туура. Анан батыштын таасири, анан чыгыштын таасири. Дагы бир нерсе айтайын. Эгер мен таасирди сырттан издей бере турган болсом, мен анда өзүмү таба элек адам болом да. А мен өзүмү таап алгандан кийин, мен тескерисинче таасир этем аларга. Ана батыш келди менин алдыма. Жүрдүк 8 күн. 8 күндүн ичинде эмне болду? Мен таасир эттим го аларга. Ошондой эле да. Эгер мен өзүмдү тапкан болсом, эгер мен чындап Кудай менен ишенимим бекем болсо, сырттан издесеңиз проблема чечилбейт. Себеби тамыры ичинде турат. Ичтен чечилгенде сырт ошону эле көргөзүп калат да. Күзгү деп баарыңыздар окуп атасыздар го. Мисалы, маған мынандай ой келіп жатыр да уже. Мүмкін сол батыстардың мультфильмін көріп өскен балалар ертең болашақта осы психология жайында немесе шариғат, дін жайында біз туралы жақсы мультиктер шығарады. Олардың фантазиясы енді күшті болады ғой. Олар керісінше исламның психологияның кеңеюіне мүмкін жол ашатын шығар деп ойлап тұрмын. Тура. Факт. Менің қызым азыр Кореяда киноиндустриясынын режиссеру. Кино индустриясы тарабында окуп атат, билим алып атат. Режиссер болгон атат да, кино тарткан атат. Карасаңыз, мен Кореяга барып режиссерлукка окуу десе, атасы экөөбүздүн түшүбүзгө кирген эмес өмүрүмдө. Ал айтып атат да, апа ата силер түшүнбөйсүңөр дейт кинону дейт. Фильм дейт, сиздердин ачылбаган ааламыңыздарды ачып бере алат дейт да. Менин ушундай бир мечтам бар дейт, Марвел деп да. Мен Марвелге Кыргызстанды тааныткым келет. Кичинекей эле нерсесин алып туруп мен укмуш кылып тартып кое турган болсом дейт, анда дүйнө жүзү Кыргызстанга суктана турган бир фильм болот дейт да. А силер болсо отуруп мына жерде кыргыз болушуң керек, анан кыргыз болушуң керек. Мен кыргызмын, и так мен кыргыз болуп төрөлдүм. Мен эми бардык улуттарды дагы көрүшүм керек. Анан мен кыргыздын ким экенин терең түшүнөм. Деп мен балдарым бир аз башкачараак ойлонушат, чындап. Менен мактабайм деле, башкача кыялдары деле бар, мындай. Жиндек кыялдары, жерке кыялдары деле бар. Бирок баягы мышлениялары мен өзүм эркиндик бергендиктен, аябай мындай дүйнөлүк деңгээлде ойлонушат да баары элечи. Мен кубанам. Қазір Батчанай ханым, сіз айтып жатырсыз ғой, енді балаларыңыздың, мен ойлаймын, осындай потенциалының кең болуы, мысалы сіз солай ашуына рұқсат бердіңіз, көмектестіңіз, сондай бір жағдай жасадыңыз деген сияқты. Ал енді кейбір отбасылар болады, кішкене ата-анасы кішкентайынан ұрады, немесе бір травма дейді ғой, травмированный болып өскендер болады. Соларға мысалы сен былай жасасай, мысалы биохакинг әдісімен өзіңді дамыт деп айтсаң, ол қашады. Маған керек емес бұл, мен қорқам, мен қолымнан келмейді деген сияқты. Сондай адамдарға жеңіл бір түрі бар ма? Оларға көмектесе ма биохакинг? Эми биохакинг кандай десем, адамдан го, бүт бар жок элечи. Адамдан да, анын ниетине жараша да. Эгер ниетим аябай
түз боло турган болсо, ишеним аябай бекем боло турган болсо, ушул подкаст эле өзгөртүп койрот да. Экөөбүз, үчөөбүз сүйлөшкөн подкаст элечи. Сиздин сурооңуз мындай болуп атат ошондо. Балдарга травма кылып уруп согуп атышат деп. Мен неге ага переживать этип атам? Мен ага балдарын уруп соккон аялдарга эмнеге переживать этип атам мен? Балдардын келечеги талкаланат деп ойлойт. Балдардын келечегин ким чечет? Аллах. Аллах чечет. Биз эмне урубай чоңойдукпу? Мен чоң энем колумда чоңойдум. Эң шок небереси мен болчумун. Мен каналга сууга түшкөндө көк мөк болуп көгөрүп, еще дагы ойноп жүрө берет болчумун да. Аны мен эмне кылып алып келет эле? Чубук менен алып келет эле. Бирок мен дайыма аять болчумун, мен билет болчумун. Ал травма деп эсептей турган болсок, мага кандай опыт алып келди? Мен күйөөм таштап кеткен же болбосо карабай койгон жерден дагы выживать этип кеттим го, туура. Потому что мен ошентип бышык чоңойгом да. Элдер акчасы жок, кризиске батып, банкрот болгон учурда дагы мен чип кеттим го, туура, ал жерден. Почему? Ошол травма мага опыт болуп берди. Көрдүңүзбү? Ата-эненин ар бир кылган катасы мага опыт. Мага опыт да. Мен травма деп карай турган болсом, ал, конечно, травма болуп мен ата-энем ушинтип болгон деп жүрө берем. Мен опыт деп карай турган болсом, болду, мен ал жерде өнүгүү бар. Карл Юнг айтмакчы, сен качан тозогоңду тапканда, түшкөндө тозогоңа дейт, бейишиңе чыгасың дейт. Ошол сыңары. Эмне үчүн Кудай бейиш менен тозокту бирдей жараткан? Эмне үчүн караңгы менен түндү бирдей, караңгы менен жарыкты жогу жараткан, жаман менен жакшыны бирдей жараткан? Кыскасы, бүт баары жакшылыкка. Бүт баарынын аркасында өнүгүү бар. Демек, травмадан кыжаалат болбой эле коюңуздар. Аны эмне кылат? Кудай опыт кылып берет аларга. Сиздин мына азыркы айтып отурган әңгимеңизден шынымен де көп жетістікке жеткен адамдар бар ғой, белгілі бір деңгейге, немесе айтат, мен осындай кредиттерім болды, қарыздарым болды, бірақ мына деңгейге шықтым деген сияқты. Сол адамдардың барлығы айтат, менде осындай травма болған, соның арқасында мен көтерілдім. Егер мен тупикқа бармағанда, мен жоғары шықпас едім деген сияқты. Шынымен де енді түсініп келе жатқан сияқтымыз негізі. Бирок ошондойдочу, например, ар кандай болот го, кээ бирөөлөр ошондой травманы көрүп жүрүп, жакшы жолго түшүп кетишет, өнүгүп кетишет. Ал эми кээ бирөөлөр болсо, наоборот, ошондо аларга эмне чөйрө таасир этеби? Жок. Осознанный адам болот, анан неосознанный адам болот. Неосознанный адам бул ребенок позициясында калып кетет. Бала позициясында калып кетет. Осознанный адам болсо, бул чоң адамдын позициясына өтөт. Ким жаш бала позициясында калып кеткен болсо, ал вечно травма болуп жүрө берет. Ким чоңойгон болсо, анда аны акылы менен чечип алат, оңой элечи. Ошондой. Бирок негизи эле чөйрө деле көп таасир этет да адамга, чөйрөнү өзүбүз тандап алабыз го. Чөйрө баары менин күзгүм. Чөйрө мага карай тартылат. Мен чөйрөгө кошулбайм. Мен чөйрөнү тартам өзүмө. Мен ниет кылдым да, туура, Башна Кадырбековна менен. Сиз тартып алдыңыз да мени, туура. Же мен Башна Кадырбековнанын чөйрөсүнө барып кошулуп келейин дедиңизби? Анткен жоксуз го. Значит, сиз азыр экөөбүздү тартып алдыңыз өзүңүзгө. Көрдүңүзбү? Чөйрөнү ким тартат? Чөйрө менин ичимдеги ааламыма, ой жүгүртүүмө жараша менде поле создавать этилет да, эми психологиянын тили менен алганда. Анан ошол полега менин ниетимде бар керектүү, ошого керектүү адамдар тартылат мага. Ошон үчүн чөйрө мени бузбайт. Мен ичимдеги ниетим бузулган болот. Ошо чын, негизи чөйрөнү өзүң тандайсың деген жана айтат го. Чымын менен ары экөө тең. Эми бирөөсү жаман жерлерде жүрөт да, эми сасык дегендейчи чымын. Ары болсо жалаң балдын, гүлдөрдүн арасында жүрөт го, бирок экөө бир күн жолугуп калат экен да. Анан чымын айтат экен. Мен экөө бир чөйрөдө жашайт, бир райондо дегендейчи. Анан бир коронун ичинде дейли. Бир коронун ичинде. Анан чымын айтат дейт. Мен жашаган жер, ушул жер аябай сазатат, ушундай жаман десе, тиги ары айтат экен. Экөөбүз бир эле жерде жашап атабыз. Мага андай сезилбейт. Мага жалаң гана балдын, гүлдүн жыттары сезилип атат.
дейт экен да. Ооба. Көрсө экөө бир эле чөйрөдө жашап атат. Демек өзү адам кандай принимать этет? Бар жок ошо. Дүйнө көз караш деген сөз мындай: мен кандай кабыл алам. Мен кандай кабыл алсам, анын ошого жараша болот. Ошого жараша чагылат ошол. Чөйрөгө барып кошулам десем, мен өмүр бою миллионерлердин чөйрөсүн кыялдан өтүп кетишим мүмкүн да. Кошула албайчы. А мен ичимде өзүмдү миллионер элестетип, уже өзүмө миллионер болууга уруксат бере баштасам, анда жөндөн жөн эле менин жашоомо миллионерлер келе баштайт. Каким-то путем, да. Ошондо жашоо өтө оңой, эч жакка барыштын кереги жок. Ичимден эле пульт менен башкарып отура берсем боло берет. Анан сиздин сабактарыңыз да көп болгон да ошо. Балдар сыяктуу кыялдангыла, балдар сыяктуу ойлонгула, чеги жок алар дегендерди көп айтасыз го. Бирок ошол негизи ошондой жана бала кезимде, мисалы мен ойлоно берчүмүн да, бала кезимде мен врач болом, ата энемди дарылаймын, анан отуруп алып кичинекей кезде жана сахналарга чыгып каласың го школдо окуп жүргөндөчү. Анан мен журналист болом, андай болом. А бирок чоңоюп уже турмушка чыгып, неметкенде башка кыялданып кетесиң. Бирок балалык убактагы кыялдарың таза бойдон сакталып калган үчүн бир убакыт келип чыгат турбайбы? Аны психологияда незакрытый гештальт деп коет. Анан гештальтыңызды жабасыз, барып врач болосуз. 1-2 жылдан кийин врач эмес экендигиңизди түшүнсөңүз деле эч нерсе эмес. Адам баласы мындай да. Мага мындай жагат. Бир ордунда тура албайм мен. Мен максимум 3 жыл, 5 жыл болгондо мен сөзсүз бир нерсени өзгөртүп турушум керек да. Потому что душа дайыма өнүгүп, өзгөрүп, ушинтип турганды каалайт. Ошон үчүн бизде биохакингде жакшы бир формула бар. Мен эч ким эмесмин дегенчи. Мен эч ким эмесмин. Эгер мен эч ким болбосом, анда мен баары болуп кете берем. Мен психологмун деп катпашым керек да. Катып албашым керек. А мен эмне болуп кете берем? Любой болуп кете берем, эгер мен катпасам. А катып алган болсом, анда бардык жерде шиштакка кийип, монтип жүрүшкө туура келет да. А мен эч ким эмесмин. Ошон үчүн ар кайсы жерде ар кандай болуп жүрө берем. Мага эмне удобно. Кааласам эртең повар, кааласам бүрсү күнү ресторатор, кааласам бир күнү чыгып ырдап деле кое беришим мүмкүн. Ошондо жашоо сонун болот, кызыктуу болот. Сонун бекен, мен эч ким эмесмин. Бир жерге катып калыш деген нерсе жок да, өзү андай шарт жок. Мен баары боло алам. Көрдүңүз, чектөө жок. Мен баары боло алам. Карасаңыз 5 жашар. Туруп-туруп Человек-паук болот, туруп-туруп Халк болот, туруп-туруп анан кийин Рональдо болуп кетет. Менин балам айтып атам да. Туруп-туруп ар нерсе болот. Анан бир күнү айттым, бирок таксисттер жакшы акча табат экен деп досу айтып атат да, мен чоңойгондо такси кылып заработка кылам деп ошентсе. Анан паланча түкүнчү анан мамасына жардам берип магазинде иштейт экен, ошентип заработка кылат экен деп атат да. Экөө сүйлөшүп атат. Анан балам айтып атат да, балам чуть-чуть сөгүнүп сүйлөйт, бирок табияты ошондой, атабыз ошондой да. А мне пофиг дейт. Мен Рональдо болом дейт, все болду. Эң самый крутой акчаны дейт футболисттер табышат дейт. Бала мындай, баланы деле Кудай берет, анын деле планы менен келет да, жашоонун планы менен келет. Значит, эме бала бизге үйрөтөт да. Бала бизге үйрөтөт. Кантип кыялданганды, кантип чектебегенди үйрөтөт. Ошон үчүн көп балаңыз менен сүйлөшүп, байкап турсаңыз, айрыкча сиз катышпаган жерде байкап турсаңыз, сонун нерселерди ачып беришет алар сизге. Бала устаз деп жатат го, бала бизге устаз, бизге үйрөтөт алар. Мен өзү бул жашоого окуучу болуп келдим да, биринчи жолу жашап атам, туурабы? Анда мага баары устаз. Баары устаз. Сиз да устаз, тиги оператор балдар устаз. Могу жерде эжелер устаз дегендей. Мен алышты билсем ала берем да бардык жерден. Эң жаманы мен номер 1 психологмун деп катып калган жаман да, бир жерде. Өлдүң анда. Өзүң кыйнап, рамкага салып. Бизде казакта айтат го, болдум, толдум дегени адамдын өлгени дейт да. Яғни бир жерге келип токтадым, осы менин шегим деп ойлоо, бул өзүңдү чектөө экен да. Ооба, бар го хадистерде кайсы бир жерде. Бака кудукта отуруп, асманда бир жылдызды карап отура беретмиш. Бир күнү бүркүт келип айтат экен да.
эй бака, карабайсыңбы, башка деле толтура жылдыздар бар го десе, сен айнып калган жоксуңбу, асманда бир эле жылдыз бар өзү деп талашат имиш да бүркүттөнчү. Ошонун сыңарындай бир жерге кудуктун ичинен чыкпай отура бере турган болсом, бир жылдыз менен жашоом өтүп кетет да. Бүркүткө окшоп уча турган болсом, анда мен эмне кылам? Асманда толтура жылдыз бар экенин билем. Ошон үчүн вообще талашыштын деле мен мисалы эч ким менен талашпайм. Бирөө дин дейт, бирөө психология дейт, бирөө политика дейт. Смысл жок. Бар жогу Кудайдыкы, бар жогунун түгү келип, өзүңө келип такалат, истинага келип такалат. Батыш чыгышына деле башым оорутпайм. Аларды деле Кудай жараткан. Ошондо мага жеңил болот. Жалпы адам жеңил жолун издейт. Ошондо мен башым оорутпайм эч нерсеге. Сіздің бір рилстарыңызды көрдім да, сол жерде айтасыз да, адам жаңа мемлекеттік жұмыс істеп, осыншама ақшаға, осыншама теңге, осыншама сомға разымын деп жұмыс істеп жүре береді дейді да. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, выбор адамның таңдауында. Немесе жоқ, мен потенциалымды ашам, мен бір күні повар болам, мен бір күні осындай болам, ремонт жасағым келеді деген сияқты өзінің әртүрлі қырларын ашса, ол өзінің таңдауы болып тұр қоясың. Чек қойбош керек да. Эми айтайын дегеним отырып алып эле өнөрдү тандап отура бер деген жокмун. Колуңа келген нерсени кылып көр. Ошол жерде мен профи боло турган болсом, бир нерсени жакшы кылган адам баардык жерде жакшы кыла алат да. Мен мисалы билдим кухняга жок экендигимдичи. Канча окшоштурсам да тамактарым окшобой калат да. Бирок бир адистиктин азыр профессионалдуулугуна умтулуп атам. Мен эртең барып, если поварлыкка атайын окуй турган болсом, адистикке, анда менден күчтүү повар чыгат. Анткени менде мында программа жазылды да. Башына Кадырбек ана бир нерсени кылат, аягына чейин сонун кылып кылат деген программа жазылып калды. Ал программа любой жерге барсам иштей берет да. Кече анан радиодон суроо берип атышат. ChatGPT чыгып анан психологдордун ордун ээлеп калса, эмне кылабыз деп атат да. Ошентип переживать этпейсизби дейт. Аны эмне психолог болсо дагы бир нерсе болом. Мен эмне тура ачка калып кетмек белем. Сен андай үйрөнүп алдыңбы? Бул жакта баягы бир нерсени жаратып. Ал адам жарата берет вечно, кайсыл багытта болсо. Ограничение го, жөн гана. Мен мээдеги кыла албайм деген сөз. Негизи эле ошо азыр искусственный интеллект өнүккөн заманы го. Эми өзүңүз азыр айтып кеттиңиз, ошонун темаңызга кошумчалай кетсем, келечекте коркунучу канчалык да? Мисалы, сиз айткандай баары жумушсуз мен үчүн кыйын суроо. Анткени мен келечекти чындап билбейм, чече албайм. Мен билем, что ал деле Кудайдын амири менен бир инсандар аркылуу жаралып аткан нерсе, аны биз инструмент кылып пайдалансак болот. Баардык болуп аткан нерселер биз үчүн жакшылыкка иштейт деп койсоңуз, бүттү. Ал деген сонунда искусственный интеллект, аябай ишиңди жеңилдетип атпайбы? Элестетиң, эми сиздин 10 менеджерин, менин 10 менеджерим боло турган болсо, бир күндө канча адам менен сүйлөшөт. Искусственный интеллект деген бир минутада 2000 адам менен сүйлөшүп коет атпайбы? Сонунда тура. Анан смотря мындай да, баягы торту деле баарын бир бүтүн жеп ала турган болсом, кыйналам да. Бир кусок жесем, өзүмө жарашасын жесем, аябай торт даамдуу экендигин билем. Ошол сыяктуу бир нерсе келдиби, анын ичине чөмүлүп албай, өзүмө жарашасын колдонсом эле, эч бир кыйынчылыгы болбойт. Так что коркунуч деген нерсе жок, кыйынчылык деген нерсе жок. Мен түшүнүгүмдө баары Кудайдан, аны Кудай өзү чечет. Келечекке башымды оорутпайм. Өткөн нерсеге да башым оорутпайм. Просто эмне кылам? Жашайм. Ошентсек аябай жашоо жеңил болот. Бирок ниеттерди чектебеш керек.
ниетиңизге эмне бата турган болсо ошонун бар жогуна уруксат да, бар жогуна уруксат. Как раз биз баягы биохакинг 2026 деп мен ошол ниеттер боюнча аябай көп сабактарды киргиздим да. Түшүнүшпөйт экен да баягы ниеттерди кантип туура коебуз, анан кандай кылабыз деп элечи. Анын бүт баарын научно түшүндүрүп берейин деп атам, мээнин сүрөтүн тартып алыпчы. Мынтип сүйлөгөнүңүздө мындай болот, мындай кадам кылгаңызда мындай болот деп алыпчы. Аябай кызыктуу сабак жазылып атат азыр. Эгер көрөрмандар бизди көрүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө ошол сабакты бир окуп коюңуздар. Сонун болду. Чындап мен ниетке келип такалат экен да, бүт бар жогу. Бирок ошол ниетти туура жана түз коюу керек да. Мен баары бир кантип орундаларын схемасын түшүнбөсөмчү, баары күмөн кыла берем. Анан четко түшүнүп алсам схемасын, анда мен эмне кылам, бесконечно ишенип кое берем да. Кантип иштеген схемасын түшүнүп алышым керек. Ошону түшүндүрүш татаалыраак да. Мен өзүм Илимпоз үчүн анан аябай кандай десем, эң көп кетирген убактым ошону ачууга болду менин өзүмдүн илим изилдөөмдөчү. Эң көп кетирген убактым ошол ниеттерди кантип эле Кудай баарын берген болсо, кантип эле мен уруксат берсем эле келе берген болсо деген изилдөөнү эң көп кылдым да. Ошон үчүн мен бул сабакты анан эң көп кылганда дагы убактын эмне алып коет. Мен өзүмдүн тилимде берсем берип кое берем да, научный тилдечи. А мен аны эмне кылам? Жалпак тилге түшүрүшүм керек. Анан ага мисалдарды издешим керек жөнөкөй жашоодон. Ошентип атып анан кийин ушундай жаралып атат да бул сабак. Өтө жөнөкөй жана жалпак тилде. Туура ниет койдуң, бирок дальше эмне кылышты билбейсиң, туурабы? Мой деген нерсе кете берет да. Туура ниет койгондон кийин баягы программа иштеп кете берет. Анда эмне кылыш керек? Же болбосо ниетиң туура эмес болуп калган болсо, аткарылып калган болсо, анда эмне кылыш керек? Ушундай тонкостьтери көп да, аябай. Ошон үчүн билим алыш керек обязательно. Элестеткиле, ниеттер жөнүндө билим алабыз деп ким ойлоптур, туурабы? Анан мен суроо бердим да, эгер чыныгы нерсе ниеттерден көз каранды боло турган болсо, эмнеге мен окубашым керек депчи? Эмнеге мен изилдебешим керек деп? Секреттин баары ошол жерде жаткан болсо, зачем мен бизнес кылып, андан көрө ниеттерди изилдебейинби деп туруп анан убактымдын баарын ошо короттум. Эмсе кылып койсом болот да, опытым бар, туурабы? Азыр деле любой бизнести кармап алып кете берсем боло берет да. Оказывается, ал мээнеттен эмес, акча, байлык же бактылуулук ошол адамдын ниетине жараша болот экен. Ошону мен билдим. Ошон үчүн башка нерсеге убактымды коротпой калдым. Супер, прям супер. Сонун. Жалпы негизи айтып жатады ғой, ойлы адамга, эсті адамга акыл сөз, накыл сөз, кеңес жагады дейт да. Бирөөлөр тыңдай алмайт, мисалы акылды сөздөрдү жаңа сиз айтасыз го, эстип туруп бирок түшүнбөйт деген сыяктуу. Сол үчүн жаңа сиз айтып кеткендей эң биринчи сизден кадам сурадым го, окуу дедиңиз да. Куранда да мисалы эң алгач Куран түшкөн кезде аятта оку деди, мисалы Раббыңдын аты менен оку. Кез келген нерсени окуй берүү, издене берүү, билим ала берүү, ол ар бир адамга өлгенге чейин жүрөтүн процесс го негизи. Өлгенге чейин биз спорт менен алышыбыз керек, өлгенге чейин дурус уйку, дурус билим алуу деген сыяктуу осы багытта жоголтпообуз керек экен. Бүгүнкү бизге түшүндүргөн сабактарыңызга сиз энди чын менде үлкөн устаздардан сабак аласыз го. Сол алган билимдериңизди биз менен бөлүскениңизге көп рахмет. Биздин окурмандарга, көрөрмендерге пайдалуу болсун деп чын ниетпен келгениңизге Алла разы болсун. Биз өтө кубанып турмун. Негизи биздин бир ниетимизге де, сиздин де бир ниетиңизге сай бир күчтүү керемет подкаст болду деп ойлойм. Биринчи сиз конагыбыз болгонуңузга прям катты кубанып турмун. Чынымен өтө кубанычтымын. Кудайым өзү колдосун силерди. Ушуну менен ооба, чындыкта эле келип бергениңизге чоң рахмат. Азыр биз билбеген аябай чоң ачуулар болду. Эми сиз болбогонуңузда бул ачуулар биз үчүн болмок эмес дегендей да. Демек Аллах таалам сизди бизге буйрук кылып, насип кылып жиберди. Ушул ачуулар болду. Демек бул деле Аллахтын буйругу. Сонун. Аябай кубанычтамын. Силерге дагы ийгилик каалайм. Кандай ниеттериңер болгон болсо, ошол иштерди кылуууда ошолор аябай жүз эселеп, анан оңой жол менен аткарылсын. Рахмат.
Қазір енді құрметті көрермендер, сіздерге бір жақсы жаңалығымыз бар. Әлбетте біз әр қонағымыз келген сайын сіздерге ерекше сыйлық беруге тырысамыз. Қазір енді біздің тараптан қазақ-қырғыз қыздарына арналған жабық онлайн клубымыз бар. Ашқалы жатырмыз. Ол жерде осындай қонақ болып келген әрбір маман, яғни профессионал, өз ісінің мамандары, кәсіби мамандар сол жерде болады. Жаңадан сіздерге әртүрлі информациялар, сабақтарын, өздерінің керемет әдістерін, көптеген ұстаздардан алған, кітаптардан алған білімдерін, өмірлік тәжірибесімен сол жерде бөлісетін болады. Ол жерде міндетті түрде тың ақпараттар болады, керек кеңестер. Әрдайым үздіксіз дамығысы келетін қыздар, ханымдар болса, қазір сіздер комментарий жазып кетсеңіздер, сол жерде ең мықты, ең жақсы, өзіңіздің ойыңызды түйген, инсайт алған ақпараттарыңызды жазып кетсеңіздер, біз солардың ішінен таңдап сіздерді сол клубқа қосатын боламыз. Белсенді болыңыздар, әрі бұл бізге қолдауларыңыз болады жаңадан ашылған подкастымызға, әрі сіздердің тараптарыңыздан да тағы бір қадам жылжу алдыға даму болады деп ойлаймыз. Ушу менен биздин бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Бизде конокто белгилүү психолог, педагог Барчина Кадырбековна болду. Биздин бүгүнкү маегибиз баарыңыздар үчүн аябай пайдалуу болду деп ишенебиз. Биздин каналга катталып, же болбосо ошо комментарийге жазсаңыздар болот. Кийинки коногубуз ким келүүсүн каалайсыздар? Кайсы багытта, кайсы сферадагы инсандарды көргүңүздөр келет? Именно биздин подкасттан. Бизге көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Барчина эже, сиз дагы кош келиптирсиз.